Салам достор. Бүгүн биз силер менен ашкабактан крем суп жасаганды үйрөнөбүз. Анда кеттик. Бизге керектелүүчү азыктар: сабиз, пияз, ашкабак, туз, мурч, ашкабактын данеги, суумай жана сливки 20% керектелет. Пиязды чарчы кылып туурап алабыз. Ошондой эле сабизди дагы чарчысынан туурайбыз. Ашкабакты дагы ошондой эле чарчы кылып туурап алабыз. Чоң болуп калса, эч капа болбоңуздар, анткени биз булардын баардыгын кайнагандан кийин блендердин жардамы менен майдалайбыз. Баардыгын майдалап, казанга май куюп, ысыганда пиязды салып кууруп баштайбыз. Пияз кызарганга чейин кууруйбуз. Андан кийин сабизди жана ашкабакты салып дагы 3-4 минута кууруйбуз. Андан кийин сууну куябыз дагы, капкагын жаап кайнашын күтөбүз. Ашкабак менен сабиз 15-20 мүнөттө бышып даяр болуп калат. Анын бышканын биз кашыктын жардамы менен байкасак болот. Даяр болгон учурда туздан сээп, мурчтан кошуп, даамын келтиребиз. Баардыгы бышкандан кийин блендердин жардамы менен майдалап алабыз. Андан кийин сливкини куюп, жакшылап аралаштырып, чыныга куюп, үстүнө ашкабактын данегин салып, мята чөбүн кошуп кооздоп койсоңуздар сонун болуп көрүнөт. Ал эми суп кайнаганча мен ашкабактын уругун жууп тазалап, ыргатканга коюп койдум. Анын данегин кийин пайдалансаңыздар болот.